Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакты Ташыбек Тургунов атындагы номер 14-орто мектебинин 5-класс окуучулары үчүн кыргыз тили жана адабияты мугалими мен Суюнова Айда Аткаровна өтүп бермекчимин. Балдар, сабакка китеп, дептер, ручкабызды даярдап, дептерибизге бүгүнкү числону жазып, темабызды коебуз. Бүгүн көтөрүүчү темабыз сынатооч. Сабагыбыздын максаты сынатоочтун сөз түркүмү катары мүнөздөмөлөрүн, морфологиялык белгилеринен, синтаксистик кызматынан, лексикалык маанисинен кеңири маалымат алуу, морфологиялык талдөөгө үйрөнүү жана сүйлөм ичинде синтаксистик кызматын билүү менен бирге адептүүлүккө, ынтымактуулукка тарбиялануу. Балдар, сынатооч деп заттын өңү түсүн, сын сыпатын, даамын, формасын жана башка белгилерин көрсөтүп, кандай кайсы деген суроолорго жооп берген сөздөрдү айтабыз. Демек, сынатооч заттын өңү түсүн, сын сыпатын, даамын, формасын жана башка белгилерин көрсөтүп, кандай кайсы деген суроолорго жооп берет экен. Сынатоочтун морфологиялык белгиси болуп, булар эсептелинет. Биринчи эрежебиз. Сынатоочтор даражалар боюнча өзгөрөт. Башкача айтканда, заттын белгисин ар түрдүү даражада көрсөтөт. Сынатоочтун 4 даражасы бар. Биринчиси жай даража, экинчиси салыштырма даража, үчүнчүсү басаңдатма даража, ал эми төртүнчүсү күчөтмө даража болуп эсептелинет. Сынатооч сөздөр жөндөлбөйт, жакталбайт, таандык мүчөлөр жана көптүк санда өзгөрбөйт. Бул белгилер менен заттанганда гана өзгөрөт. Ал эми сынатоочтун синтаксистик белгилери болуп, булар эсептелинет. Сынатоочтор сүйлөм ичинде аныктоочтун, бышыктоочтун жана баяндоочтун милдетин аткарат. Мисалы, эненин мээрими күндөн жылуу. Бүгүнкү сабак жакшы өттү. Класста үлгүлүү окуучулар көп. Ушул берилген сүйлөмдөрдө асты сызылган сөздөр сынатооч сөздөр. Мында биринчи сүйлөмдө жылуу сөзү сынатооч болуп, сүйлөм ичинде баяндоочтук милдетти аткарды. Ал эми экинчи сүйлөмүбүздө бүгүнкү сабак жакшы өттү. Бүгүнкү сабак кандай өттү? Бүгүнкү сабак жакшы өттү. Жакшы деген сөзү сынатооч. Сүйлөм ичинде аныктоочтук милдетти аткарды. Үчүнчү сүйлөм. Класста үлгүлүү окуучулар көп. Класста кандай окуучулар көп? Класста үлгүлүү окуучулар көп. Мында үлгүлүү деген сөзүбүз сынатооч болуп, аныктоочтук милдетти аткарды. Эми балдар 418 көнүгүүнү карайбыз. 418 көнүгүүдө өзүңөр заттын өңү түсүн, сын сыпатын, даамын жана көлөмүн билдирген сөздөрдөн таап жазгыла деген тапшырма берилген. Азыр өзүбүз 4 сөздү алып, зататооч сөздү алып, сынатоочтук белгилерине таап жазабыз. Андан кийин 419 көнүгүүнү карайбыз. 419 көнүгүүдө окугула кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү көчүргүлө. Ал сөздөр заттын кандай белгисин билдирди деген суроо берилген. Алгач ырды окуйбуз. Адырлуу тоонун ары жагында, ала тоонун бери жагында, калың чийдин арасында, кең сары чүй талаасында бир узун кулак коен болгон. Ушул ырсаттарынан сынатооч сөздөрдү таап, сынатооч сөздөрдү гана көчүрүп жазабыз. Андан кийинки көнүгүүдө 420 көнүгүүдө төмөнкү заттардын сын сыпатын көрсөткөн сөздөрдү таап жазгыла деген. Бизге үлгү катары сөздөрдүн астында биринчи сөздү
belgilep bergen. Tün tokoy. Kanday tokoy? Tün tokoy. Emi keyinki sözdü sın sıfatyny taap жазабыз. Üy degen söz berilgen. Kanday üy? Çoň üy. Je bolsa biýik üy desek bolat. Uşuga okşatyp keyinki sözlerde özüňer sınatowçluk belgilerini taap жазgıla. Emi 421-nji könügini garaýbys. Balдар, 421-nji könügüde zatlardyň belgisini taap, tolgutap жазgıla degen. Alarga suroo berебiz. Berilgen uşul 3 nöme jemişdi sınatowçluk belgilerini taap жазabys, alarga suroo berебiz. Balдар, bugün biz sizler menen sınatowç degen temabızdy ötdük. Sınatowç dep zattyn, sın sıfatyn, öňe tüsün, damyn, formasyn, kölemini bildirip, kanday kaýsy degen sorolarga jogap berip, süýlem içinde anykdowçluk, bışıkdowçluk, baýandowçluk milletini atgargan sözlerde sınatowç dep aýtarybızdy bildik. Emi üy işini belgilep жазып algyla. Üy işi 422-nji könügü. Algaç süýlemlerde okup çygyp, sınatowçlary taabys. Andan keyin köçürüp жазıp, süýlemdegi hyzmatyny anykdaýbys. Bu süýlemlerde kanday many berilgen. Eger sabagyňyz düşünükli bolsa, belgilep жазyp alabys. Uşunu menen sabagybız soňuna çykdy. Köňül burganyňyzlar üçin çoň rahmat. Salamatda kalyňyzlar.